will start recording it one more time. Биздин сабактар жазылып YouTube каналга чыгарылат, эсиңиздерде болсо. That's why I'm trying to record every lesson. Эгерде сабакка катышып жетишпей калдым же сабактын ичиндеги жаңы сөздөрдү жазып алат элем десеңиздер, анда биздин Okutool English'тин YouTube каналына кирип, Talking Club'тын жазылмасын көрүп алсаңыздар болот. Ушу Telegramдагы эле сабак киргизилет. Okay then. I already started recording. Бүгүн сиздер менен self-care, өзүнө кам көрүү деген кызыктуу, баягы психологияга байланыштуу болгон теманы өтөбүз. Self деген өзү англис тилинде өзү деген сөздү билдирет. Мисалы, let me tell about myself десем, өзүм жөнүндө айтып бергенге уруксат бергиле дейм да. Ошондо өзүм жөнүндө, ал өзү, бул өзү деп айткыбыз келсе, self-ти ошонун жанына эле ата точтордун жанына эле кошуп кетебиз. Мисалы, myself, yourself, themselves, himself, herself деп уланып кетер да. Анан self-care деп айтсак, анда өзүбүзгө кам көрүү дегенди түшүндүрөт экен. Бүгүн ушундай темада сүйлөшөбүз. Аны ар бир суроого активдүү жооп бергенге аракет кылып туруңуздар. Биринчи суроом сиздерге what is self-care for you болмокчу. Сиз үчүн өзүнө кам көрүү деген эмнени билдирет? Кандай учурда адам өзүнө кам көрөт? Жалпы эле өзүнө кам көрүү боюнча эмне ойлойсуздар? Бул жакшыбы, жаманбы? Ошол жөнүндө бөлүшүңүздөр. Мүмкүн сиздер буга чейин өзүңүздөргө кам көргөнгө аракет кыласыздар, кантип кам көрөсүздөр, ошол тууралуу бөлүшсөңүздөр да болот. Now, all right, I see Peri in here. Peri, good evening. Hello. How are you? How was your day? How are you? Good evening, teacher. Thank you. I'm fine. Okay, Peri кое туруңуз. Азыр бул жакта жаңы студенттер көп экен да, ошолорго эрежелерди айта кетейин. Жалпысынан мен тизмеден карап эле аттарыңыздарды айтып чакыра берем суроого жооп бериш үчүнчү. Анан алдында активдүү студенттерди сурап алгандан кийин, эгер жооп бергиңиздер келсе, микрофонду күйгүзүп эле мен айтсам болобу деп эле сүйлөп кетиңиздер. Себеби азыр сабакта 44 киши отурат. 44-түн бирөөсү мен, бирөөсү Okutool'дун аккаунту болсо, калганы 38 киши, 32 киши болгон болот, Ой. 30 мен математикам начар кечириңиздер. 42 киши отурган болот, ошол 42 кишини айтып жетишпей калышы мүмкүн. Кээ бирлер бир аз тартынышат, сүйлөгөндүн ордуна жазат Telegram каналга, ал жактан да окуп турганга аракет кылам. Бирок мүмкүн болушунча сүйлөгөнгө аракет кылыңыздар. Сүйлөп атканда микрофонду күйгүзүп эле айта бериш керек. Азыр Пери сүйлөсүн, анан Азиза сизди угалы. Азиза микрофонду жандырып. Peri, let's go. One more time. Hello. Okay. Now my self-care. Self-care, care deyip care деген сөз унат, аягында иси жок. Self-care. Myself туура да? Азыр могул жерди колдонуп айтсаңыз болот. For me, self-care is деп туруп, сиз үчүн өзүнө кам көрүү эмне? Эмне кылганда өзүнө кам көрөт? Жалпы эле оюңузду айтканга жардам бере турган сүйлөө. Okay. For me, self-care is time to myself. Read book every day. Reading and every time smile. Being positive, right, in general. Good thing. Туура тамактануу кандай болуп калат экен? Eating well. Астында жакшы же туура тамактануу. Eating well. Doing sport. Doing sports, okay. All right, Peri. It looks interesting. Peri, дагы бир жолу self-care деген сөздү айтып көрөсүзбү? Эмне деген дейсиз? Self-care. Self-care. Менен айтканга аракет кылыңыз, care. Ыйгылыпчы. Care деген сөз уна деген түшүндүрөт да. Аягында и жазылат. Үчүн туурараак айтганга аракет кылабыз. Okay. Good job, Peri. Thank you. Now, Aziza, шарт эле микрофонду күйгүзгөнсүз. Let's talk to you. Can you talk about yourself first a little bit? Өзүңүз жөнүндө бир аз айтып бересизби?
Okay. I don't know. Hello, everyone. My name is Aziza. I am 31 years old. I have 2 children. I am housewife. I want to fluent speech in English. Okay. Well, Aziza, thank you. Nice to meet you. Good job. Your English sounds good, and I hope if you practice it more, it's gonna get better. Жакшыраак болот деп ойлойм. Азыр анда суроого жооп берип баштай бериңиз. What is self-care for you? Сиз үчүн өзүнө кам көрүү деген эмне? For me, self-care is, I think, the first good health. Good health, okay. Good health. Good health, and every time think about positive things. Positive thinking. Positive Things. Positive ойлонуу. And eating well. Eating well. Every time will be action кыймылда болуу. To be in action all the time. To be in action. To be in action all the time. Very nice, okay. Improve your knowledge every day. Improve your knowledge every day. Very nice, okay. Self-development деп та койсок болот. Self деген өзүн өнүктүрүү. Self-development. Self-development. Develop деген өнүктүрүү. Self-development. Very nice, Aziza. Good job. Good vocabulary. Сөз байлык жакшы экен, азаматсыз. Can I ask a question, Aziza? Where did you learn English before? Буга чейин кайдан үйрөндүңүз? In YouTube canals and another courses. Another courses? Yeah. All right. Were they in Kyrgyz as well? In Kyrgyz? Yes. Okay, very nice. Good job, Aziza. I can see that you did a quite milestone in English because you can speak already and you can join the sentences. It's very nice. Okay, nice to meet you, Aziza. Thank you for your answer. Now, who do I see also with a turned on microphone? Microphone кыйгызып отурган жаңы бирөөнү көрдүм эле. Мухтарбекова. Let's get to know you. What's your name? Where are you from? My name is Durdana. Durdana. Oh, yeah, I remember you. Hello. Welcome back to our lesson. Thank you. Okay, Durdana, let's go. What is self-care for you? Let's start. For me, self-care is time to myself, skincare routine, and strong mental health. Strong mental. Ден соолукту дагы бир жолу айтсаңыз? Strong mental health. Health, тескери менен айтканга аракет кылабыз. Health, ден соолук. Okay, very nice, Durdana. Good job. Thank you for your answer. Жооңузга рахмат. Ылдыйдан мен Алинанын микрофонунда жанырылып экенин көрдүм. Alina, let's talk to you. Alina, would you like to introduce yourself first? Биринчи тааныштырасыз өзүңүздү? Hello, everyone. My name is Alina. I'm 25 years old, and like Aziza, I'm a housewife, and I also have 2 children. Very nice. And I'm from Tokmok. Okay. And about self-care, I think that self-care is about taking care about our health. It's about thinking our wishes and making our dreams come true. And also that's about eating healthy food. And I think that's all. Okay, very nice. Well, Alina, your vocabulary seems very nice. Where did you learn English before? Or do you learn it at home? Thank you. I used to learn English at school, or in school, at school, and in university also. All right.
Very nice, Elena. Good job. Like all the time, every lesson, I keep saying to our students, дайыма сабактардын учурунда студенттерге айтам, байкадыңыздар, бүгүн эле сабакка англисче практикалаш үчүн 40 студент келиптир. Демек, сиздерге окшоп англисче практикалашкысы келгендер көп. Ошон үчүн сабактан кийин мүмкүн кээ бир студенттерге жазып, өз алдыңыздарча телеграмдан группа ачып алып, ошол жактан жазышсаңыздар болот. Кээде монтип трансляция кылып алып отуруп сүйлөшсөңүз болот. I mean, not always you need teachers motivator. Дайыма мугалимдер керек болор бит. Түзгөн бойчу жөн эле англис тилинде бирөөмүндай кезектешип материал чогултуп берип жаттап сүйлөшсөңүздөр да болот. This is just a suggestion. It's just I see we've got a lot of students whose English is nice. Англис тили жакшы болгон студенттер көп экен, ошон үчүн сунуштап атам. Жакшы, бул жактан Yes, can I ask? Can I answer? Yes, of course, Adilet, is that you? Adilet, sizge чейин бубайына микрофонун жандырып Okay, sorry. Okay, it's okay, thank you. Bubайна, let's talk to you. Can you tell about yourself, please? I think it's your first time joining our lesson. Биринчи жолу келдиңиз окшойт, э? Hello, my name is Bubayna, and I am 35 years old. For me, self-care is strong health, and every day, human must train the brain. To train. Train the brain. Yes, you're right, Bubayna. For me, it's self-care and doing sports. Doing sports. Yes. Thank you. Well, Bubayna, when you talk about people, human is a word for biological species. And when you want to say just a person, you can say or person or a man. Man адам десеңиз болот, же person адам десеңиз болот. А human дегенде жанагы биологиялык термин катары айтылат да. Human body, мисалы, адамдын денеси дегендей. Медициналык термин. Жаныбарлардын түрү. Okay. Very nice. Okay, Bubayna, can you tell about yourself a little bit, please? Do you work? Where do you live? Where are you from? I'm from Kemin. I am also housewife, and I have 4 children. 4 children. Great, Bubayna. Very nice. Well, Bubayna, where did you learn English before? Your English seems great. And vocabulary is also nice. I study in internet, YouTube, etc. Yourself. You studied English yourself. Yes. Very nice. Applauses for you, Bubayna. Your English sounds great. Okay. Thank you very much for your answer, Bubayna. I hope you're going to join to our lessons more often. Так көрүп кошуласыз деп ойлойм. Бүгүнкү сабакта өзгөчө аттары бар студенттер көп экен, байкадыңыздарбы? Very nice. Thank you. Now, Adilet, сизди угалы, Adilet, кезектелесиз. Hello, teacher. How is it going? My name is Adilet. I'm from Kyrgyzstan. Sorry. And I live in abroad country, but a lot of people ask me where I'm from. I'm from Kyrgyzstan, and then. So I think so, and self-care. I think so that, and my opinion, and working workout do you every day, and then eat healthy food, and reading and healthy books, and I think, and self-care, and respect another people, and of another people, other people respect for you, and know new language learning, every important language learning, because for example English, Chinese language, and I think self-care. But all right, well, self-care is Adilet азыр шашпай бир сөйлөм менен айтканга аракет кылабыз, менин оюмча деп айтканда ошондо 2 жолу тең айттыңыз. I think so дедиңиз. Мен ошондой ойлоном. My opinion дедиңиз, менин оюм дедиңиз. Эгерде менин оюмча деп айтып баштагыңыз келсе, анда you say in my opinion self-care is деп туруп улантып кетирсеңиз болот, э? Анда башкасына эч кандай комментарий жок. Okay.
I know, and I feel I have grammar mistakes. I speak in everyday English, but I do and a lot of mistakes. I feel, but No, it's not a lot. You are just in a hurry. Biraz şaşıp söylüyorsun. That's it. ah, But okay, the okay, rest of okay. it is not a grammar mistake. It's mostly, I would say, vocabulary comments. Sizin söz байлығыңызға эле комментарий жасадым, грамматика жагы жайында. Okay, okay. I have a Thank you so question. much. So you say you live abroad. Where do you live? What do you do? Каякта жашайсың, эмне кыласың? Okay. Okay. I moved 18 years in Europe, in Poland. Then I have been for 6 years living in European countries in immigrated. Then when I was moved in European country, I needed English speaking, but then I started learning English, and it's in the street, in the traveling another country, we need English, but yes. All right. Well, Adilette, nice to meet you. Very nice. If you were 18 years old when you were moving to Europe, then you were pretty young. That's very nice. I hope you succeed out there. Good job. Well, is it your first time joining our talking club? Yes, it is in your application I used, and most people I ask on for, and I first finish in your an application knowledge pre-intermediate one, and then I wait a lot of time. It's okay, and I very nice, and in Kyrgyzstan and my country, and it is application in Kyrgyz language, and very important in the village. A lot of guys and speaking only Kyrgyz language, not Russian, and very important. And this is very good idea, and I think so very nice. Thank you so much, Adilette. You are so nice. Thank you very much. I'm glad that you are using our application. Recently, we had a new level out there. It's pre-intermediate one. If you have passed the levels before, pre-intermediate thank you. I have just finished. You've just finished it. Oh, good job, Adilette. Then I will try to make next level faster. Thank you so much. Good job, Adilette. You're welcome. Now, кийинкисинде суроо белгиси анан S, анан unique деген эки колдонушу микрофону күйүккен. Атыңыздарды суранчу, өз атыңыздарды өзгөртүп алыңыздарды өтүнөм, анткени мен тизмеден карап сурап атам да сиздерди. S деген, let's get to know you. What's your name? Hello guys, my name is Salima. I'm in Boston. I'm a pupil. 11th grade. I am second participate this Okutool. So it's your second time joining in our lesson. Yeah. All right, Salima. Well, for the next time when you go into a Telegram, you can change your name from S to Salima, so we can see it. But all in all, welcome to our talking club. Thank you. Now, what is self-care for you? For me, self-care is one of the most important aspects of my life because it helps me maintain balance and stay positive. Stay positive. Okay, very nice. Salima, good job. Thank you. Now, туугандар, сүйлөйлүк болсок, микрофонду өчүрүп турабыз, Бир студент сүйлөп бүткөндө микрофонду жандырыңыздар, аны мен көрөм. Себеби микрофон жандырылганда өйдөгө жылат да, тизмеден чыгып колдонуучу, ошактан көрөм. Окей. Сүйлөп бүткөндө эле шарт микрофонду өчүрүп турганга аракет кылыңыздар. Башкалар да сыйлай эле угулбай калышы мүмкүн кээде. Okay. Thank you, Salima. Now you can turn off your microphone. Өчүрөрсүңүз болот. Азыр кезекте Айназик турган болчу, жанатан бери микрофон жандырылат. Айназик, good evening. Oh, hello everyone. Hello. Yeah, hello. How are you? How's your life? Oh, I'm fine. What about you?
Oh, thank you. My life's been great. Yeah, thank you very much. Now I already know you, and I'm pretty sure that some of your students still remember you. Now let's talk about self-care. What is self-care for you? Do you? Okay. In my opinion, take care of yourself. When a person wants the best for himself and tries to do it for a better life. And also, when a person devote enough time to yourself and your interests. For example, in my situation, I try to get some people go to volleyball and just in peace. Okay. Yes, and and I have seen people in my life who do not devote enough time to themselves. So, very nice. Well, I can see on your profile photo that you are on a volleyball field and it's a really nice picture actually. It looks really cool. Do you play volleyball professionally, Inesi? not professional. I just play in our team, in school team. Yes, but я занимаюсь I play volleyball already 3 years already. For 3 years. Very Yes. nice. Well, Inesi, I hope that someday you're gonna be a professional player. Good luck on you. Good luck on this. And I'm pretty sure you watched an anime that's called Volleyball, right? Have you? Oh yes, I see this anime. I was recommended to watch this anime. I am planning to. Yeah, I really like anime as well. So good job. Yeah. Do you have anything else to add? Oh, not. No? Well, Okay, thank you. Inesi, good job on your vocabulary, by the way. Сөз байлығыңыз жоғарылаған екен. Азыр сүйлөөдөн байкап атам. Very good. Азыр yeah. Thank you. Now, бул жакта unique тилин колдонуучу болушу микрофонуңду жандырылып кезекте болчу. Let's talk to you. Hello, everyone. Hello. My name is Bibi Nur. I am 32 years old. I am from Chuy district. Very nice. Chuy region. District Region. ичинде район болуп калат. Okay. For me, self-take is self-care is strong mental health and eating well, doing sport, time to myself, and playing intellectual games. Oh, playing intellectual games. Okay, what kind of intellectual games do you like, Bibinur? Like maybe Who Wants to Be a Millionaire? Like offline, in Bishkek, every week, games when television games. Okay. Yeah. Do we have it in Kyrgyz or you watch it in Russian? I know that it's a Russian TV show. Yes. Now in Bishkek have Kyrgyz club in Kyrgyz languages. Very nice. Okay, Bibinur, wait a second. Bir нерсе бар же жок деп айтыш үчүн англис тилинде биз there is, there are деген конструкцияны колдонобуз. Мисалы, there is one cup in Bishkek or there is a course Okutool English in Kyrgyzstan. Азыр кайра Бишкекте бир интеллектуалдык оюн бар деп айтыңызчы дагы бир жолу. In Bishkek, there is intellectual games. Как проводить болгондо кандай болуп калат? Өтөт. Мындай эле айтсаңыз болот. Ошондой интеллектуалдык оюн бар деп айтасыз биринчи. Анан ким өткөрөт ошону айтканда айтсаңыз болот. Мисалы, there is деме оюн Бишкекте деп коңуз. There is intellectual game in Kyrgyz language. Так. Анан өткөрөт деп айтыш үчүн сиз hold деп айтсаңыз болот. Мисалы, Okutool English holds bir биле деп айтсаңыз болот.
In Bishkek holds Askar Agay. Askar Agay holds intellectual games in Talumbekov University. Oh, okay. Do you have to pay to play the game? Do you have to pay? Төлөш керекпи? Yes, every game 100 сом. Oh, yeah, that's very cheap. I think I want to participate in this. One team. Yeah, okay. Yeah, Anybody is allowed, right? Yeah. There are many have many teams, and if you one person, they өздөрүнүн командасынан кошуп алат. Кандай болот? They join you to their team. Yeah. Very interesting. Do you have this program account? Maybe we can promote it, you know. Мына кыргыз тилинде өтүлгөн нерсенин баарын реклама кылыш керек азыр. Жайылтыш керекчи. It's very interesting. Good. So for self-care, you go and play intellectual games, yeah? Yes. Okay, all right. Well, Bibinur, are you good at intellectual games? Жакшы ойнойсузбу? Yes, I think very well. Good job. Have you ever won in what, where, and why? Каерден? Уттуңуз беле? I win in Tashkent. Okay. Last year I win in Tashkent. Our have international team, and we can win. Экинчи орунду алганбыз. We got second place. Yeah. We got the second place. Yeah. Oh, interesting, Bibinur. You told me something super new I never knew. So I think I will go and look for it, maybe even try to participate. Okay. Уттуу дегенди учур чакта win десек, өткөн чакта кандай болот эле? Won. Рахмат. Жардам берсеңиз рахмат. Өткөн чагында ошол, э? Okay, Bibinur, it's really nice to meet you and welcome to our talking clubs. Бат-бат кошулуп, жума сайын айтып туруңуз ушундай кыргыз тилинде өтүлгөн оюндар жөнүндө. Yeah. Thank you very much. Okay. Так, андан кийин кезекте тургандардан Нурай Асель бар болчу. Асель. Let's go. Асель, бияктаспалы? Okay, well, Asil, I guess, is busy. Дагы мен сурайлыктардан, Руслан, мен сизден сурайлыкмын, э? Эркек балдардан сурайлычы, өзүнө өзү кам көрүү деген эмне экен? Чантан бери адилет эле жооп берди окшойт, э? Okay. Ruslan, let's go. What is self-care for you? Okay. For me, self-care is strong mental health, and I think that to have strong mental health, we have to follow sleep schedule, and we have to eat well. I mean that healthy food, and I think that we should do any activities to be in strong mental health. For example, just a walk 20-30 minutes in a day, or do any exercise at the gym, at home, doesn't matter. Yes, that's my opinion. Okay, Ruslan, very nice. Good job. Well, you seem like you already have a structure of self-care. That's really nice. I mean, it's uncommon in men, I guess, in our country to talk about self-care. They all think that it's very egoistic, and men are built in our society to take care of others all the time. Эркек балдарды башкаларга кам көрөсүң деп жараткандай болот, э, бизде дайыма. Ошон үчүн эркек балдар билген жакшы экен. Sautbek, since the beginning of the lesson we haven't talked. How are you? How's your day? And let's start talking about self-care. What is self-care for you? Sautbek, hello? Can you hear me? Okay. Yes, I can hear you now. Hello. Hello, good night. For me, self-care is firstly healthy lifestyle, because it's very important for our body, and it includes this, of course, doing sports,
because sports play an important role in my life. My favorite sport is football, and I enjoy it with my friends. Sports teach us discipline, patience, and how to win and lose gracefully. After enough sleep, I try to enough sleep 6-7 hours per day. Oh, very nice. Okay, and the time to myself. For example, learn new skills. In code this is new language, maybe. All right. Well, Southbeck, your self-care program seems to be very productive. I really like that, and good job. Especially about football, I really liked it. I mean, working out is always useful. Thank you. Now, who else wants to speak? Башкалар микрофонду сабактын башынан бери жандырбаган үчүн сүйлөшүп келип атат. Айдана. Hello, Айдана. Hello. Let's get to know you first. Өзүңүз жөнүндө бир аз айтып бериңиз, анан сиз үчүн өзүнө кам көрүү деген эмне? Thank you. Introduce myself. I am Aydana. I study and live in Bishkek. So I study at 10th grade. For me, self-care is educate myself, like reading educational books, watch educational movies, learn new languages, and also sleep enough. It's very important for our health. Eating healthy foods, but not forget to devote time for ourselves, for myself. And we need to remember that everyone is unique. I mean that everyone has abilities, and we don't compare with ourselves with others. I think it's also self-care. Of course it is. Vedana, very good. Especially, I am surprised at your vocabulary. That's very nice. Can you please translate into Kyrgyz what devote means? Devote уделять много времени. Уделять время или посвящать время дегендей. Рахмат, Айдана. Okay, very nice. Thank you. Ошол менен бизге жооп берген акыркы киши болду окшойт. Анда бат-баттан кийинки баракчаларга жылы берели. Дагы бир кызыктуу 2 суроом бар, Ошону сураганга жетиш үчүн алдыга жылы берели. Жооп берип жетишпегендер бул суроону кийинки жообуңуздарга кошуп берсеңиздер болот. Okay? So, for this lesson I tried to do some research with ChatGPT. Бир аз ChatGPT'ден сурап ар кандай маалымат алганга аракет кылдым. So, internet says that self-care consists of 6 aspects. ChatGPT'нин айтымы боюнча, дүйнө жүзү боюнча, мындай өзүнө өзү кам көрүү жөнүндө негизи жалпысынан 6 аспекттен турат экен, 6 бөлүмдөн. Ушул 6 темада эң көп сурамжылоолор жасалыптыр. Жанагы күнүнө өзүңүзгө эмне кыласыз, кантип кам көрөсүз деген сыяктуу вопростор жасалыптыр. Анан ошол боюнча 6 тема эң таанымал экен. Булардын көбүн сиздер уже айтып койдуңуздар. Биринчиси мисалы mental health, менталдык жан соолук деп айтабыз. Мисалы сезимдерибиздин тазалыгы, ойлорубуздун тазалыгы, позитивдүү ойлонуу, ушунун баардыгы жан соолуктун ичине кирет. Андан кийинки физикалык ден соолук, дене мүчөлөрү сактыгы, ашказан, арка берки жүрөк ооруларынан алыс болуу дегендей. Анан eating well, жакшы тамактануу. Туура тамактануу деп айткым келбейт, анткени тамактануунун туура жолу жок. Ар бирибиздин ашказаныбыз ар башкача болгон үчүн кээ бирлерге бул тамак пайдалуу болсо, бирөөгө пайдасыз. Ошон үчүн eating well деген эң туурараак болот болуш керек. Жакшы тамак жөө.
Анан sleeping well, жакшы уктоо, баягы эмеден миф бар эмес беле, күнүнө 2 литр суу ичиш керек, анан 8 саат, 7 сааттап укташ керек деп. Бирок организм өзү сураган, өзү уйкусу келсе уктап, өзү суу сураса, ошончолук эмеде количестводо иче берсе болот экен да. Сөзсүз түрдө ар бир адамга эле мисалы 2 литр иштейт деген теория жок экен. Албетте көбүрөөк суу ичип, көбүрөөк уктаганга аракет кылыш керек эми норма менен. Бирок ар бир организмдин баары башкача экен. Анан дагы 2 факторунан digital detox дейт экен, санариптик детокс десек болот. Баягы телефон, социалдык сеттер, анан кино көрүү, сериал көрүү, YouTube сыяктуу ызычуудан бир аз дем алуу деген, детокс деген түшүндүрөт, ошону организмден тазалоо дегендей да. Анан акыркысы spirituality, religion дейт. Spirituality, духовность, баягы жан дүйнөнүн, кандай десек, жан дүйнөнүн абалы, анан дин дейт. Азыр булардын арасынан Кыргызстанда таанымал эмес үчөөсүн таңдадым. Эң аз сүйлөнгөн темалардын бири бул бизде менталдык ден соолук экен. Анан кийин digital detox, бизде көп элдер практикалабайт муну, мындай интернеттен начар жаңылыктарды окугандан эс алуу деген сыяктуу. Анан spirituality and religion. Көп адамдар динди традициондук мусулман болгон үчүн эле кабыл алып, мисалы үй бүлө коомдун баары мусулман болгон үчүн көп учурда башка диндер тууралуу кабар жок. А эгерде башка динде адамды көрсөк, баягы кээде мындай негативдүү жолдо, көз карашта болобуз го. Ошон үчүн мен ойлойм, динди биз такыр башкача жолдо кабыл алабыз деп. Дүйнө жүзүндө көп адамдар аны өзүнө өзү кам көрүү үчүн дагы кабыл алган адамдар бар экен. Азыр ал үчөө жөнүндө өзүбүзчө сүйлөшөбүз. Мындай кылалы, мен ар бириңиздерди сурайм. Бир киши бизге англис тилин окуп берсин, а бир киши которуп берсин, ошону менен ар бир адамда сүйлөөгө мүмкүнчүлүк болот. Анан ушул 3 өзүнө кам көрүү жолун таанышкандан кийин мүмкүн өзүңүздөрдүн опытыңыздар менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Бирок мен ойлоп атам, аз жетишпейт окшойбуз деп. Ошон үчүн могул жердеги жаңы тексттерди бирге окуп, сиздер менен чаканасыздар. Ичиндеги жаңы сөздөр менен которуп таанышып жетишели. Анан мүмкүн кийинки сабакта бул теманы улантабыз, менталдык ден соолукка кантип кам көрсө болот деген сыяктуу. Окейден. Сабактын башынан бери мен Гули менен сүйлөшө элекмин. Гули, can you please read what you see on the screen and help us to translate it about in Kyrgyz? mental health? About mental Yeah, health? about mental health. People worldwide practice meditation, mindfulness, and the therapy for mental well-being. Talk about your feeling, share your thoughts with family or close friends, spend time in nature or go for walks in the mountains or parks. Fresh air and the nature can improve your mood. Very nice. Good reading. Thank you, Guli. Now let's try to translate it so everybody could understand. Которуп көрөлү, эмне жөнүндө экен? Жан соолук, менталдык ден соолук дейт. Кыргызча котороруңуз эмеден. Чогуу которушабыз, эгер оор болуп баратса айтып туруңуз. Let's go. Биринчи сүйлөм оор. Дүйнө жүзүндө адамдар, сизге орусча которгон ыңгайлуураак болобу? Орусча болсо орусча которуп берсеңиз болот. Жок, кыргызча. Кыргызчанын өзүн билбей туруп. Эч нерсе болбойт. Анда people worldwide дегенди дүйнө жүзүндөгү адамдар десек болот. Анан калган жардамчы сөздөрдүн баарын астында тизмеден таба аласыз. Дүйнө жүзүндө адамдар, дүйнөдө практикалайт, медитацияны дейт. Mindfulness, I don't know what is it, mindfulness. Акыл-эстүүлүк, мына могул жакта жардамчы сөздөр турат бери. Ой, Гули, эң астында. Therapy, well-being дегендерди кыргызча которуп койгон. Mindfulness, акыл-эстүүлүк, жана терапия, mental well-being. Туура ойлонуу, туура жашоо. Well-being, мындай жалпы ден соолук, ден сактыкты тажрыйбалашат дейт, дүйнө жүзүндөгү адамдар. Мындай кылайык, мында бир сүйлөмдөн которолу, ар кимге эме болсун, практика болгондой кылалы. Рахмат, Гули. Азыр ким менен такыр сүйлөшө элекмиз сабактын башынан бери?
Окей, Азиза, let's go. Бар менен эле сүйлөшүп койдум окшойт. Кой туруңуз, Жылдыз бар турбайбы? Жылдыз, let's go. Экинчи сүйлөмдөн баштап коддорду деп бериңиз. Good evening. Good evening. Говорить, өзүңдүн сезимдериң жөнүндө айтуу. Поделиться мыслями с твоей семьей или близкими друзьями. Кийкиндеребе? Так. Проводить время в природе. Гулять в природе. В горах или в парке. Свежий воздух и природа может улучшить твое настроение. Маанайды жакшыртат дейт. Бул жерде жалпы эмне жөнүндө, менталдык ден соолук жөнүндө айтып берип атыптыр. Анан канткенде аны жакшыртса болот дейт экен. Okay, Жылдыз, what do you think? Is it important? Yes, of course it's important, and I want to talk about take care too. Take care is self take care. Self take care is thinking about our mental and physical health, and physical and mental, such as physical health. Mental health is too important for us. To have good mental health, we have to think about people who surround us. Very nice. Yes. For example, yesterday I talked with one woman, and she was so negative, and after talking with her, I felt myself very bad during one day, and it's why we have to think about people who is surround us. Okay, all right. Well, Julius, I think you are right. It's very important. Also, I mean, I don't know, taking care of your friends and choosing who to be friends with is also a way of self-care, right? If you meet with negative people all the time, you're gonna also have, like, I don't know, you'll also gain negative energy, I think, towards yourself. So that's why I think it's a good solution. Thank you for reading and translating this. Now, let's go to Nurayim. Nurayim, are you still here? Can you please read? Nurayim, yes, I'm here. Let's go. Digital detox. Many people across the world, particularly in highly digitalized societies like the US, the UK, and Japan, are turning to digital detoxes as a form of self-care. Taking breaks from social medias and smartphones is a growing trend to combat burnout and stress. Thank you, Nurayim, for reading. Now, I need someone to translate. I guess let it be Saltanat. Saltanat, we haven't talked since the beginning of the lesson. I'm very sorry. Now, if you have an opportunity to speak, can you please help us to translate? Saltanat? Saltanat, are you available? Okay. All right, Saltanat bosh эмес окшойт. Анда Qasiyet, I haven't talked to you as well. I'm very sorry. We've got a lot of students today. Let's go. Let's translate this. Yeah, hello. Hello. Многие люди со всего мира, Qasiyet, қой тұрыңыз. особенно в сейчас. Биринчи. Жок, орусча оңоюраак деп ойлойм. Аракет кылып көрбөйлү, бирки кыргызча эмеске жардам бер. Макул. Көптөгөн бүт дүйнөдөгү көптөгөн адамдар азыр өзгөчө санариптешкен коомдордо мисалы
Британияда жана Жапондо алар digital detoxко кайрылат. Өзүнө кам көрүү үчүн. Өзүнө кам көрүүнүн формасы катары digital detoxко кайрылат. Колдонот дейт. Дем алуу, социалдык тармактардан дем алуу жана смартфондодо дем алуу. Бул күрөшүү бул күйүп бүтүү жана стресске алып келет. Жок, тескерисинче. Стресстен алыс кылат. Growing trend деген өсүп бараткан же таанымал болуп бараткан тренд дейт. Телефондо, соцсеттен дем алган, бул өсүп бараткан тренд дейт. Бул тренд неменен күрөшкөндө жардам берет экен дагы бир жолу? Выгорание менен стресс. Выгорание менен стресс дейт. Күйүп бүтүү десек болот кыргыз тилинде. Эмоционалдык күйүп бүтүү дегенди уктуңуздар беле? Кечикке дем албастан иштей берип, анан аягында жашоо кызыксыз болуп калат го. Ошондой состоянияны burnout же күйүп бүтүү деп айтабыз англис тилинде. Негизи бул burnout деген сөз биринчи англис тилинде жаралган, анан кийин аны орус тилинде выгорание деп которуп койгон. Бизде азыр выгорание деген аталыш менен таанымал. Бирок кыргызча айтсак жакшыраак болот го дейм, burnout. Күйүп бүтүү дегендей. Окей, кайсыят, рахмат. Байкадыңыздар, ушу digital detox деген Кыргызстанда көп колдонулбаган нерселердин бири окшойт. Биз деген эми албетте Кыргызстанда бизде тоолор бар, табият жакшы, эшикке чыгып эч тирлигин кылган үчүн дагы көп байкабайбыз. Бирок көп учурда жаңылыктар, социалдык тармактарда көргөн, мисалы Палестинадагы согуш, Украинадагы согуш, элдердин ооруп атканы биз үчүн аябай көп таасир этет. Биз аны байкабышыбыз да мүмкүн. Ошон үчүн кээде эс алган is a great idea. Жакшы ой экен. Thank you. Бунусун карадык. Эми 3-чү текстти да карап жетишели сабакты аяктаганча. Spirituality and religion дейт. It's one of the hardest texts, I guess. Well, Ruslan, do you mind if you read this, please? Окуп бересизби? Азиза, которуп бериңиз. Yeah, okay, of course. Spirituality and religion. In some cultures, spiritual practice such as prayer, religious rituals, or spending time in nature are considered essential to self-care. People may pray or visit reflection. Okay, thank you very much, Ruslan. Very good reading. Now, Aziza, let's go. Let's try to translate it into Kyrgyz. In some cultures, бир канча өлкөлөрдө, бир канча кээ бирки коомдордо жан дүйнө рахаты бул дубалар, Диний ритуалдар, religious rituals. Диний ритуалдар, or spending time диний ритуалдар же убакыт өткөрүү, табиятта убакыт өткөрүү болуп саналат дейт. Эң маанилүү өзүнө кам көрүү. Self care. Кам көрүүдө өтө маанилүү болот экен, мисалы намаз окуган prayer дегенди биз ошентип молитва десек болот, бирок ага түз которулушу жок экен, дуа кылуу же намаз окуу дегендей, же диний ритуалдар, мисалы кээ бирлер свечка жагып коюп коюшат го Будданын астына, өздөрүнүн кудайларынын астына. Ошондой нерселер же жөн эле табиятка чыгып алып медитация жасаган дагы өзүнө кам көрүүдө маанилүү дейт. Акыркы сүйлөмдү которуп. People may pray. Адамдар ыйык жерлерге барышып, may pray. Pray деген ошол prayer деген эле сөздөн жанагы дуа деген. Кудай, дуа. Эмей деген кандай? Адамдар дуа кылышы мүмкүн дейт. Адамдар дуа кылышы мүмкүн же ыйык жерлерге барып, ал жерлерде терең ички сезимдерин чыгарышы мүмкүн. Терең ички ойлонуу жасашы мүмкүн дейт, ойлонушу мүмкүн же тынчтык үчүн барышы мүмкүн дейт ошондой жак.
жалпысынан адамдар динге, башка культураларда динге эмне үчүн кайрылат дейт, өзүнө өзү кам көрүү үчүн дейт, табиятта отуруп тынчтыкты кармаш үчүн дейт, ички гармония, внутреннее умиротворение деп кунг-фу панданы көргөндөр бар беле, чычкан отуруп алып кечки медитация кылат го. Ошондой жакшы состояние, спокойный, сабырдуу состояниеге келиш үчүн көп адамдар динге дагы кайрылат экен, мүмкүн биздин өлкөдө эми көп адамдардын динге кайрылуу себеби башкача болушу мүмкүн, албетте, бирок көп учурда бул дагы менталдык ден соолукка кайсы бир мындай метод катары кабыл экен кээ бир культураларда. Okay. So, thank you very much. Now, this was my last question and it's already time. What do you do to take care of your mental health? Өзүңүздүн жан соолугуңузга кантип кам көрөсүз деген суроом бар болчу. Бирок азыр баарыңыздарды сурап жетишпейм. Ошон үчүн мындай кылалы. Телеграмда мен сиздерге акыркы жолу self care деп Talking Club'дын темасы көрсөтүлгөн SMS бар эле го. Ошонун астына барып азыр ден соолугуңузга, менталдык ден соолугуңузга кантип кам көрөсүз 2-3 сөз жаза кетиңиз англис тилинде. Биз болсо баарыбыз барып ошол жактан окуп реакцияларды коелу, Мен ойлойм бул өтө маанилүү деп башка адамдардан дагы эме алабыз, лайфхактарды алабыз, менталдык ден соолукка кам көрүү боюнча. Анан кийинки сабакта ошону улантып баштасак болот, Бүгүнкү сабакта мен жыйынтыктагым келген болчу бир ремайндер менен. Бул ремайндерди Саутбек, can you please read and translate, please? Let's go. Friendly reminder from Mona. Self-care is important to live happy and a quality life. Prioritizing yourself and taking care of yourself is not egoism. There is only one of you. Without you, nothing around you won't happen. Okay, very nice. Thank you. Does anybody wants to translate this? Бирөө которгусу келип атабы я текстте? Асыл айда, Айназик биринчи өзүктүр. Let's go, Айназик. Заботиться о себе очень важно для to live happy, чтобы жить счастливо и сапаттуу. Кыргызча которуп көрбөйсүзбү? Айназик ошол жеңилирээк болотпу? Кандай? Кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылалы да, бул сабак англисче кыргызча өтүшүнө көбүнчөсү. Келиңиз бирге аракет кылып көрөбүз кайрадан. Өзүнө өзү кам көрүү. Өзүнө өзү кам көрүү абдан маанилүү, бактылуу жана сапаттуу жашоо үчүн. Туура. Өзүнө маани берүү жана өзүнө кам көрүү бул эгоизм эмес. Туура. Бул жөн гана өзүң үчүн. Жок, there is only one деген. Бар, there are деген бар же жок деген түшүндүрөт. Only one деген бирөө эле дейт. Of you, сиздейден неге? Сиздейден бирөө эле. Окей. Сизден башка сиз жок эле адам бар да, ошону кам көрүп караш керек. Без тебя ничего. Сиз жок эчтеке айланаңызда убактылуу болбойтпу? Эч нерсе болбойт дейт, Сиз бар, сиздин жашооңуз бар да. Сиз бар болсоңуз, сиздин жашооңуз да жок. Мисалы, маанайыңыз жок болсо, депрессивдүү абалда болсо, же менталдык ден соолук начарласа, бул аябай начар жашоо сапатына алып келет, Ошондой болсо, жашоонда башкадай болуп өңүн ачпайт, Сиздин тегерегиңизде досторуңуз да азайышы мүмкүн, үй бүлө менен дагы мамилелер урайт. Иши кылып, өзүнө өзү көңүл буруп караган өтө маанилүү. Бизде Кыргызстанда өзүнө карап, анан бул деген өзүнө дайыма жакшы тамак алып жейт да деп, мындай эгоист катары кабыл алышат го. Ошон үчүн чакан ремайндер катары ошол бул эгоизм эмес экендигинен айткым келди. Окей, сабактын аягы болду. Саат 8-ден 13 өтүп кетиптир. Көбүнчөсү сабактар 1 сааттан 1,5 саатка чейин сүрөт. Ошону менен сабакты бүтүрө берели.
Менин акыркы суроомо баары бир жооп берүүңүздөрдү өтүнөм. Мага аябай кызык. Өзүмө дагы жеке мындай кыргыз коомунда менталдык ден соолукка кантип кам көрөт, ошол жөнүндө дагы билгим келген. Ошон үчүн сураныч. Мен үчүн болсо дагы акыркы каналдагы посттун астында комментарий кылып калтырып койсоңуздар аябай сүйүнөм. Кийинки сабакта мүмкүн сүйлөшүп, Инстаграмдан дагы мүмкүн стористерден буну талкууласак болот. Окутуулдун Инстаграмынан. Себеби өтө маанилүү тема деп ойлойм. Ошол. Баарыңыздарды сабакка катышканыңыздарга рахмат. Thank you for joining our lesson today. That's it. And some of you who still want to respond to this question, бул нерселерди тажрыйба алайм деп, to take care of my mental health деп, каналдагы посттун астына жазып коюңуздар. Thank you for joining the lesson. That's it. See you next Wednesday. Кийинки шаршемби жолугушканча дагы ушундай менталдык ден соолукка байланыштуу темада сүйлөшөбүз. I think it's very interesting. Менин оюмча кызыктуу деп ойлойм. Саламатсызбы. Суроо берсек болобу? Самарбек, албетте болот. Мен жаңы эле англисче окуйм деп баштадым эле, ошого индивидуальный катышсам болобу? Жакшы. Ой, Самарбек, дагы бир жолу саламатсызбы. Бизде Okutool English деген индивидуалдуу сабактарды өтпөйт, тилекке каршы. Бизде колдонмо бар. Ичинде кыргыз тилинде онлайн курсту жасаганбыз. Ал курс өз алдынча өткөнгө даярдалып жасалган да. Индивидуалдуу сабактар тилекке каршы өтүлбөйт. Индивидуалдык сабактарга баягы курстарга барып, мугалимдердин өзүнөн сурасаңыз болот. Мен жеке индивидуалдык сабактарды өтөм, бирок учурда бош эмем жок, убакытым жок. Себеби бул жумушта толугу менен 8 сааттык жумушты иштейм, анан башка студенттерим бар. Ошон үчүн индивидуалдык сабактар менен жардам бере алам деп. Мүмкүн Кимди сунуштай аласыз? Кандай дейсиз? Кимди сунуштай аласыз? Номери болсо, же болсо Сунуштагандан менин курбуларым бар. балдардан Орус тилинде, англис тилинде өтөт. Орус тилинде сабак өткөнсүз ыңгайлуубу? Кыргыз тилинде жакшы болот эле, орус тилинде биздин кыргызча менен айырмасы көбүрөөк болуп калат. Кыргызча окуганда англисче оңоюраак экен да. Маселенин баары ошондо атпайбы, Самарбек? Кыргыз тилинде өткөн кыргыз тилинин мугалимдери жок эсе да. Алия Суранова деген бар. Инстаграмда онлайн курстарды өтөт. Анан English апаке деген бар, тоже Инстаграмда. Алардын Инстаграмына кирип көрсөңүздөр болот, кээде ошентип өтүшөт. Андан тышкары кимдер бар экен? Билбейм, каналга жазып көрсөңүздөр. Могул жакта отургандардын кыргыз тилинде сабак өткөн мугалим тааныштарыңыздар барбы? Мүмкүн болсо Самарбекке жөнөтүп койсоңуздар. 100% кыргызча эмес, орусча деле түшүнөм. Негизи Жок, орда кичине окудум эле, азыр кайра баштадым. Төлөнгөн акчадан сапаттуу сабак алыш үчүн кыргызча тапсаңыз жакшыраак болот. Табылбаса, анда орус тилде курстар жайнап атат Бишкекте. Ошолордун бирөөсүнө жазсаңыз эле индивидуалдуу. Мен Бишкекте эмесмин, ошого онлайн окуш керек болот да. Бунусу дагы проблема. Мындай кылыңыз, Самарбек, башташ үчүн биринчи Okutool'дан сабактарды өтүп, биздин talking club'тарда практикалап туруңуз. Анан мүмкүн биз башка кыргыз тилдүү мугалимдерди таап калсак, анда мүмкүн Telegramга алардын Instagram аккаунттарын жөнөтөбүз. Мен приложенияны качать этип алып окуп аткам да. Анан могу сандарга келдим да. Жакшы, азамат, сиз башында экенсиз. Бегенерден кийин бизде дагы 3 деңгээл бар. Алардын баарын өз алдынча кунт коюп окусаңыз, мугалим жок, бекер деле үйрөнө алсат англис тилин. Азыр могул жерде 28 кишинин арасында 3 отурат. 3 тең үйдөн эле үйрөнгөнбүз деп айтты. Жана англис тилди кайткан үйрөнгүңүз келсем, интернеттен карап эле үйрөнүп атыр. Ошон үчүн базалык деңгээлди жакшыртыш үчүн өз алдыңызча үйрөнсөңүз болот, бекер эле акча коротпой. Анан акчаңызды топтоп туруп, бийигирээк деңгээлге чыгыш үчүн, сүйлөгөнү жакшыртыш үчүн индивидуалдык мугалим издесеңиз болот. Ушундай кеңеш. Акча коротуп окуганда мээге жакшыраак келет дейм да. Бирок акча төлөгөндө жоопкерчилик жогору болот. Өткөрбөйсүз, жалкоолонбойсуз, жалпы да берген акчаңды. Ошон үчүн индивидуалдык мугалим тапсаңыз албетте сонун. Бирок табылбай атса, колдо бар мүмкүнчүлүктү хотя бы колдонуп туруңуз, анан мүмкүн ошону колдонуп атканда табылып калат. Мен буну өзүмө жазып алайын. Okutool'дун каналына бир мүмкүн пост чыгарабыз. Жалаң ошол кыргыз тилде өткөн мугалимдердин эмесин Инстаграмдарын таап, ошолор болсо жазып дагы болсо тапсаңыздар болот. Башка бирок билбейт экенмин, кыргыз тилинде онлайн сабак өткөндөр барбы, жокпу? Азыр орусча болот. Гүли, кандай дейсиз? Азыр Чикагодо офлайн кыргыз тилинде англисский тилин үйрөтөт. Чикаго мен Европадамын да. Европа менен Американын саат айырмасы аябай эле болуп калат да. Биякта күн болгондо, тиякта күндүз болуп калат да. Ошон үчүн Кыргызстанда азыр 8 болду, биякта 3-төн 18 мүнөт өттү да.
Ошон үчүн мындай чыктоо поездда да кичине караш керек болот. Негизи окутуудун пландарында да бар, мугалимдерге жардам бергенгечи. Биздин мисалы региондордо мугалимдер бар. Көбү өзүбүздүн англис тили эмес деңгээли начар болгон үчүн көп сабак өтүшпөйт экен да. Ошолорго да жардам берген тренингтерди чыгаруу деген оюбуз бар, бирок көрүшүбүз керек. Көп адамдардын өзүнөн зависит этет. Көп кыргыз тилдүү деле мугалимдер көп, бирок алардын окутуу методикасы анча эмес болгон үчүн мектептерде, айыл жергесинде англис тили сапатына мындай доступ жок да, сапаттуу курсторго. Ошол маселени чечкенге онлайн курс жаратканга аракет кылып атабыз. Азыр ошол жакка кирип окуп турсаңыз болот, Самарбек. Анан мүмкүн каналдан башка бирөөлөрдүн тааныштары болсо жазып калышат сизге. Макул, рахмат. Ошол ийгилик Самарбек сизге. Надеюсь, найдете. Табат чарс деп ишенебиз. Табам, мен орусча деле окуй берем, анын айырмасы деле жок, кыргызча, орусчанын. Бирок мындай кыргызча болгондо биздин кичине грамматикага оңоюраак болот экен да. Ооба да, албетте. Негизи эме бар, теория. Мисалы, кайсы тилде сандарды жаттасаңыз, кийин канча тилде сүйлөбөсөңүз деле мээңизде ошол тилде жаттайсыз да санды. Мисалы, мен тилим кыргызча чыккан айылдан. Анан кыргыз мектепте окугам. Математиканы баштапкы класстарда кыргызча окугам да. Анан азыркыга чейин, мисалы, орус тилинде номерди айтып атса, кыргызча жазам да, 551 02 15 16 деп ошентип жазам. Бунун баары баягы эң алгачкы эне тил кайсы болсо, ошол тилде үйрөнгөн бүт башка тилдерге жакшы иштейт. Албетте кыргыз тилинде түшүнгөн жеңил болот, кыргыз тилинин грамматикасына салыштырып. Бирок тилекке каршы азыр мугалимдер аз, бар болуш керек. Кийинки сабактарга таап, телеграмга жөнөткөнгө аракет кылабыз. Тапсак таптык, таппасак издеш керек болот, Самарбек. Инстаграмга кирип издеп көрүңүз, мүмкүн арасында катталыштардын орусча эле сүйлөп жүрөм, анан кээ бир жерге барсаң эле do you speak English дейт, анан тиги помощнигим бар да, переводчик. Согуш болуп, согуштун айынан баягы көп элдер деколонизация деген терминди дагы түшүнүп атат. Мисалы, бизде канча жылга чейин орус тили официалдуу тил болуп, азыр деле мисалы до конца кете элек. Шаар борборунда көп орус тилинде сүйлөйт, ошон үчүн баягы улуттук идентификацияны билиш үчүн негизи эле өзүбүздүн тилде сүйлөгөнүбүз жакшыраак. Ошого көнүшүбүз керек да. Анан ошого көнүп көрүп сүйлөп баштаганда кыргыз тилдүү курстарга, кыргыз тилдүү билим берүү системасына спрос көбөйөт да. И ошого жараша жаңы нерселер чыга баштайт. Ошон үчүн каналга баарына катталып койдум. Жакшы, рахмат катталганыңызга, колдонмону ачканыңызга. Билем, өз алдынча окуган оор көп дисциплинаны талап кылат, кээде мындай жалпоон эле жаап койсоң. Мен өзүм деле өз алдынча үйрөнгөм. Албетте, бекер материал болсо, колдонгонго аракет кылыңыз. Бирок мугалим менен үйрөнгөн жакшыраак, түшүнөм. Ошон үчүн издеп тапса деле болот. Араңыздарда мугалимдер тааныгандар болсо, жазып коюңуздар Самарбекке, ага да жардам болсун. Бизде группада Айгөл деген эже бар болчу. Баткендик англис тили мугалими да, эже. Сабактарга кошулат эле, анын англис тили жакшы. Мүмкүн группада жазып көрсөңүздөр, жанагы комментарийлердин астына бирөө жарым сизге жооп берип жазат. Ошентип да көрүңүз. Эми возраст өткөн сайын мээге кирген кыйыныраак болот экен да, потому что мурда кичине орусча билбейсиң деп атам, орусча үйрөнүп алып, эми англисче үйрөнүп албай атам. Эми кабыл алуу начарлайт деген чын. Азыр мына быйыл 45-ке чыктым, баары бир англиски керек экен да. Жакшы болот. Биздин эмебиз бар, биздин коллежанкабыздын апасы 65-теби, 63-төбү. Биздин окутуу менен англис тилин үйрөнөт, айтат да, жазып окуганда баарын түшүнүп калдым, бирок сүйлөй албайм дейт. Ошон үчүн возраст деген жөн эле аргумент. Мындай жөн эле. Эми возраст деген бул жөн эле өзүң койгон. Болот экен, возраст деген жөн эле. Менде возраст жок экен да. Просто мына цифрада бар экен, так мындай жок экен. Ооба, биологиялык жактан бар, бирок балдар батыраак үйрөнөт. Чоңдор деле үйрөнсө болот, жайыраак болот, бирок эме. В целом үйрөнсө болот. Москвада жүргөндө бир 2 ай окугам да. 2 ай окуп. Анан баягы бир бала менен сүйлөшүп калсам, иштеген